Демек, Мээрим Момунова жана Бегайым Акбалаевалардын ортосундагы кармаш тагыраагы бул жакка Мээрим Момунова демеге түз чыкты. Анткени ал биринчи сеткада болчу. Ал эми Акбалаева буга чейин бир кармаш өткөрүп, андан жеңишке жеткен болчу. Ал ушул мен жаңылышпасам кармаштардын биринде жеңишке жетип, ал ушул жерге дагы жеткен жайы бар. Эки балбан кыздын ортосундагы кармашылар чейрек финалдагы кимиси кийинки баскычка өтөт. Ал эми кимиси ушул жерден кармашчылыктан көрөбүз. Мээрим Момунова өзүңүздөр билгендей бул 60 кг салмак чембирдиктеги эң бир тажрыйбалуу балбан кыздардын бири. Андыктан Бегайым Акбалаевага каршы күрөшү орго дагы турат. Биз болсо көрөлү. Акбалаева Момуновага каршы эмне ойлоп табат жана эскертүү жана Бегайым Акбалаевага 1 упай. Демек, Акбалаева аракети үчүн көргөн 1 упайга ээ болду. Ал эми Мээрим Момунова болсо ушул жерде өзүн алдаганча ийгиликтүү көрсөтүшү зарыл. Алыш деген белги бар жана кармаштарды улантып дагы көрөлү. Демек, Мээрим Момунова 2 упай бар жана 2-1 эсебинде Мээрим Момунова алдыга чыкты. Ушул жерден Бегайым Акбалаева кармашты өткөрөт жана анын кармашы кандай ыргакта уланарын да көрөбүз. Алыш деген эскертүү берилди жана биз болсо алардын кармашын көрөбүз. Мээрим Момунова алдыда жана байкап көрөлү канча дагы ар бири Алышты мыкты өткөрүшү керек. Мээрим Момунова менен Бегайым Акбалаева чоң бир тиреш дагы орун алууда. Айтор шкырык жаңырды жана Мээрим Момуновага дагы бир упай кошулду. Ал эми Бегайым Акбалаева пассивдүүлүгү үчүн эскертүү алат. Айтор байкап туралы экөө тең курларды өтө ишенимдүү. Карма менен күрөшүүгө басымдарын жасайт. Алыш деген белги жана эмне менен коштолот байкайбыз. Мээрим Момунова дагы убакыт аз, 20 секундадай. Эгерде карма жок, убакыт канча да соңуна чыгып калды дагы. Мээрим Момунова жарым финалга өтөт. Ал эми Бегайым Акбалаева албетте ушул жерден кармашын жыйынтыктайт.
Мээрим Момундан уктуктайбыз, чынында эле андан мындай ийгиликтүү кармашты көп күткөн. Алыш, Алыш,